Саламатсыздар достор. Саламат болуңуз. Эртең мененки саат 8 сот приставтары үчүн жаңы иш күнү башталат. Кызматкерлер алгач сот имаратынын аймагын, сот залдарын жана коопсуздук каражаттарын текшеришет. Андан соң жарандарды кабыл алып, сотко кирүү тартибин камсыздоого киришет. Кызматка даярбызбы? Даярбыз. Сот имаратына келген ар бир адам атайын текшерүүдөн өтөт. Бул талап судьялардын, сот кызматкерлеринин, адвокаттардын жана сот жараянынын бардык катышуучуларынын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле сот имаратына тыюу салынган буюмдардын киргизилишине жол берилбейт. Пристав кызматкерлеринин укук милдеттери толук көргөзүлгөн. Ошол мыйзам негизинде ишти алып барып жатабыз. Азыркы учурда Каракол шаардык аймактык сот имаратында турабыз. Бул жерде Каракол шаардык сот приставтар кызмат бөлүмүнүн кызматкерлери ишти алып барышат. Биздин кызматкерлер азыркы учурда бардык каражат менен камсыз болгон. Автоунаа, өздүк каражат, жана кол кишенден баштап резиновый таяктар, рация, эмне керек болсо бардык каражат менен азыркы учурда камсыз болгон. Сот приставтары сот залдарындагы коомдук тартипти сактап, сот отурумдарынын коопсуз өтүшүн камсыз кылышат. Ал эми соттун мыйзамдуу чакыруусуна жүйөлүү себепсиз келбей калган адамдарга карата мажбурлап алып келүү чарасындагы ушул кызмат аткарат. Бул иш-чаралар соттун токтомунун негизинде жана мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Көпчүлүк учурда жабырлануучулар келбей калган учурлар болот. Аларды барып сотко алып келебиз. Бизге Бишкек шаарынан, Ош областынан, же болбосо Баткен областынан, ошол тараптардан дагы областтардан келип түшөт. Ошолорду биз ушул машина менен алып келебиз. Барып бияктан салып алып, ошол бөлөк өзүбүздүн тиешелүү иш-чараларыбызды жүргүзүп, ошол бөлөк областтарга алып барганга биз ишибизди кылабыз. Күн сайын сот приставтары ондогон жарандардын коопсуздугун камсыздап, сот органдарынын үзгүлтүксүз иштешине шарт түзүп келишет. Алардын негизги максаты сот адилеттигин жүзөгө ашырууда мыйзамдуулукту жана коомдук тартипти камсыз кылуу. Айгерим Кубатбекова, Айбек Турдакунов, ФСК жаңылыктары, Каракол шаарынан.